Кайрат Олжубаевич, менде баягы юридический жакта бир-эки замечание бар. Мына биринчи беренеде өзгөчө статустагы мамлекеттик орган деп жазылып калыптыр. Мамлекеттик орган бул мамлекеттик орган. Өзгөчө статус деш үчүн ал уже мыйзамда ал ошол статусу эмнеге өзгөчө экенин, кайсы биздин мыйзамдарга таянып өзгөчө деп жазылат экенин биз анда тастыктап, доказывать этип жазышыбыз керек да. Ошондуктан особый статус дебей эле жөн эле мамлекеттик орган деп жазып койсоңор туура болот деп ойлоймун, биринчи. Экинчиден, мынау 3-чү статьяда немеси, значит, уставдын негизинде жана ушул мыйзамдын негизинде эмеси регулироваться будет деятельность деп жазып атасыңар. Если это государственный орган, то там уже не будет устава у вас. Тоже обратите на это внимание. Либо дополните этот закон всеми теми вещами, которые вы хотели внести в устав. Кайрат Олжубаевич, да? Түшүнүктүү болду. Себеби силер уже мамлекеттик органсыңар, ал жерде устав болбойт мамлекеттик органда. Кийин положение, может быть, какие-то нормативные акты будете принимать, но устав вы не сможете. Соответственно, с закона это надо убрать, это слово. Далее, значит, 8-чи беренеде силер жазып атасыңар, силердин түзүмүңөргө мамлекеттик областтык телерадио компаниялар да кирет деп атасыңар. Бул боюнча мага азыр түшүндүрүп коесузбу? Бул баягы медиа центр бул да, медиа центр болгон. Булар бюджеттен каржыланып турушкан да. Азыр ушул националдык телерадио компаниянын эмесине киргенде булар түзүмүнө кандай өзгөрүлөт, жакшы жаккабы? Себеби мен мисалы жөнөкөй жарандарда дагы ошол суроо пайда болушу мүмкүн. Канчалык эркиндиги да эме болуп калат буларга, эркин болбой калбайбы? Бул 7 областтагы булар эми өзүнчө юридический лицо болушкан да ушул убакка чейин. Өзүнчө директор болгон, өздөрүн чечкен. Азыр кирип калса бул чоң конгломерат болуп калбайбызбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Эме болбойбу? Чоң конгломерат болуп калбайбы? Анан кийин бардыгынан мамлекеттик эме монополия болуп калбайбы биздин телерадио вещаниябыз? Динара Ашымовна, рахмат, бул сунуштарыңызды биздин юристтер жазып алды. Биринчи, экинчи айтылган сунуштарды биз кайра юристтер менен бир сыйра тактап чыгалы. Ал эми областтык телерадиолор боюнча азыркы күндө иштеп аткан областтык телерадио компаниялардын бардыгы бул КТРКнын курамында болчу. Анын баарын биз ачканбыз. Ошол биздин мамлекеттик телерадио берүү комитетинин курамында 7 областка областтык студияларды биз өзүбүз ачып, өзүбүз ишке киргизгенбиз. Анан 2007 жылы булардын баарын биздин курамдан чыгарышып, Маданият министрлигинин курамына өткөрүп беришкен. Ошол биздеги бюджети менен кетишкен. Мурда өздөрүндө кандай бюджет берилсе, мурун деле булардын төрагаларын гана КТРК дайындачу, калган ишти өздөрүнүн төрагасы өздөрү жүргүзчү, өздөрүнүн ишки редакциялык саясатын өздөрү жүргүзчү, биз көзөмөлдүк кылчубуз да. Анын азыр кошуп атканыбыздын себеби, азыр мына 7 областка биз регион, ушул ар бир регионго 18 сааттан собственный вещание өздүк чыга турган эфирдин убактысын бергенбиз. Бирок булар эмне кылып толтуруп атат, кандай толтуруп атат, Бишкекте туруп бир да областты көрө албайбыз. Мындайча айтканда, мурун булар КТРКнын курамында турганда ар бир областтык канал борбордук эфирге чыгып турушчу. 1 сааттан нарын көрсөтөт, ош көрсөтөт, Жалал Абад көрсөтөт, Көл көрсөтөт деп чыгышчу да. Кийин биздин курамдан чыгып кеткенден кийин булардын бирөө дагы республикалык каналга чыга албай калды. Көл Көлгө көрсөтөт, Баткен Баткенге көрсөтөт, Жалал Абадка көрсөтөт да. Алар эмнени көрсөтүп атканын көргөн киши жок бияктанчы. Анан ошон үчүн буларды ошо кайрадан өзүбүздүн курамга алып, ошол эле бюджети менен келет.
мурункудай эле директору ошол өзүнүн саясатын жүргүзөт, төрагасы директор гана биз тарабынан дайындалат, бирок редакциялык саясатын көзөмөлдөйлү деп атабыз, бирдиктүү саясат жүрсүн. Буларга контент алмашалы, бизден даярдалган эфирлерди берели, бизде тартылган фильмдерди берели. Алар бизге Ала Тоо 24 каналына жаңылыктарды даярдап берсин, Маданият каналына ошо элдик айылдагы өнөрпоздорду даярдап берсин, Баластан спорт каналдарына даярдап берсин. Мындайча айтканда, буларга республикага көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгү болуп калат да. Мисалы үчүн азыр Баткен өтө актуалдуу болуп атат. Баткендин көрсөтүүсүн Баткенде жатып алды көрбөй, бүтүн республика көрөт да. Анан дагы бир жагы бар, буларды окутчубуз мурунчу. Алып баруучуларын, режиссерлорун, операторлорун алып келип КТРКдан окуудан өтүшчү. Азыр бизден бөлүнгөн андай окутуу да болбой калды. Биздин техникалык кызматкерлер алардын техникаларын эме кылып берчү, оңдоп, түздөп, баарын контролдоп турчубуз. Ал дагы бизден чыгып кетти, аны дагы өткөрөлү деп атабыз. Анан тажрыйба алмашуулары дагы бири-бири менен жакшы болот эле. Ошон үчүн биз баягы мурунку өздөрүнүн калыбында ушул иш алып барса деп атабыз. Негизги максат буларды республикага чыгаруу, чыгармачылык потенциалын көтөрүү жана бирдиктүү саясат жүргүзүү. Рахмат. Негизи Кайрат Алжубаевич, концепцияны мен дагы колдойм. Менин ушул үмүтүм улуттук статусту алгандан кийин бир кандайдыр бир негизги биздин бир идеологияны туура кылып элге жеткирип, особенно мына өсүп келаткан жаш муунга жеткизе турган телепередачалардын бардыгын жөнгө саласыз деп мен ишенемин. Анан кийин баягы каалоо катары, сиздерге сунуш катары тилди жанагындай өспүрүмдөргө бир туура направление бере турган передачаларды көбүрөөк чыгарсаңыздар. Анан кийин мен көп айтып атам, жолуккан жерлерде эле ушу телевидениеде азыр карасаң түшүнүксүз мазмундагы сериалдар кетип атат. Эмне себептен? Бир кандайдыр бир градация болуш керек, критерий болуш керек. Себеби ошо сериалды көрүп, ошондон биздин идеологиябыздагы телевидениянын өтө чоң да ролу негизи. Азыр ушул убакка чейин улуттук болбой коомдук болуп келгенде силер действительно баягы социальный сеттеги эмелерге уже жеңилип баштаган кыргыз телевидение. Эч ким деле жакшы көрбөй, айылдарда көбүнчө көрүшөт. Ошондуктан мен ойлойм, биз азыр концепцияны колдоп беребиз, Кудайым буйрса. Анан кийин сиздер бизге комитетке концепция алып келбейсиздерби? Как вы собираетесь развиваться? Как вы собираетесь в каком направлении двигаться? Кандай дагы закондор керек болот? Ага дагы көп закондор керек. Может быть, жарнама жөнүндө закондорго киргизиш керек. Же болбосо дагы о молодежи көбүнчө силерде эме ушундай идеологияны алып кете турган чоң бир эмесиңер да силерде направление мамлекеттин. Ошондуктан бизге силердин концепцияңар сураныч. Анан бүгүн айтылып ошончо калып кетпесин, отдел жазып коюңуздар, контролго алып коюңуздар.